Так, ассаламу алейкум. Азыр мен бэктестинг кылып жатам бул жакта. Бэктестинг меники основной чоң тайфреймдерден эки нерселер табам. Кичинекей тайфреймден уже шайтинден фрактальный минимальный ба же болбосо максимальный баанын снятиясы менен уже ссылкага кирем. Ссылка меники М15 же болбосо М5 тайфрейм менен болот. Көбүнчө мен сетапка бул SNR, Effectness, iFotoko ушуларды колдоном. Азыр мен просто без коласа алам, неге дегенде уже таңкы саат бизде 5:30-6 болуп жатат. Мен аябай көп бэктестинг кылдым. Азыр без звукка кылганда просто мага удобныйраак болот, комфортныйраак болот. Так, бул жерден биз азыр 4% депозитта зарабатывать эттик. Эки сделка кылдым, эки сделканы просто бул жерден айтып коеюн дегеним го. Эмне үчүн сделка покупкага кирдим, аккаунтинг. Давайте биз биринчи сделкадан баштайлы. Мисалы үчүн сделка тек профит алды. Покупкага киргеним себеби бул жактан биринчи рынокто ашайтен фрактал снятие алган. Снятие болгондон кийин рынокто бул жерде мен М15 фракталдын снятиясынан кийин рынокко покупкага кеткен лонгту көрдүм. Покупательдердин күчүнчө негизи мен бул жерден сделкага кирмекмин. Покупкага стоп лоссум ближайший минимальный ба и тек үстүнкү ближайший хай болмок
да өстү эмес да, мисалы үчүнчү жетишпей калдым киргенге. И мен эмне кылдым? Уже экинчи логиканы колдонуп бул жакта неэффективность бар болчу. Импедансты кылды да, менде SNR бар болчу рынокто. Так, эми мен ушул неэффективность менен покупкага кирдим. Стоп лоссду ближайший минимальный бага койдум. Негизи ближайший фрактальный минимум вот ушул жер болчу. Американын минимальный баасы бар болчу. Ал жерге койгон жокмун, анткени менде рынокто толук түрдө прессиняча болушун күтүп жаткам. Прессиняча болду. Ага кийинчерээк токтолобуз. Вот мынакей сделкага кирдим. Сделкага киргенден кийин меники бул жактан рынок резко лонг кетти. Лонг кеткенден кийин бул жакта эмне болду? Ближайший H1 фрактальный хайды снятия кылды рынок. Снятия кылгандан кийин бул жактан реакция көрсөк болот. Жана ошондой эле продавецтердин күчүн бул жактан көрдүм мен. Так. H1 фракталды снятия кылгандан вот потом H1 фрактал снятия кылды, рынок разворот өтө кетти. Полностью по тренду болду, эч кандай новости бизге жардам берген жок. Кийинкиси бул экинчи сделка. Экинчи сделкада бул жерде мен H1 фракталдын снятиясын көрдүм. Бир. Экинчисинен бул жакта импеденс фракталды снимать эткенден кийин рынокто реакция болду дедиго. Жана айткандай эле бул жактан дагы покупкага киргенге возможность болгон, бирок кирген эмесмин. Полный подтвержденияны күттүм кайта эле. Бул жакта менде импеденстин эффективность бар болчу. Ылдыйкы зонада. Жана ошондой эле покупкага SNR зона бар болчу бул жерде. Вот ошол зоналарды колдонуп мен покупкага кирдим. Соотношение прибыль 1/2. Эко тең прям идеально отрабатывать этип берди. Общий ошондо депозитта мен 4% зарабатывать эттим. Бул видеону ушу менен токтотоюн. Лучше ошондой туура болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде кыскараак болгону бул сиздерге жакшыраак. Просто логикасын түшүндүрүп берейин сделканын. И эмне үчүн сделкага кирдим ошону түшүндүрүп берейин обзор кылып. Азыр биякта 30 сделка болсо деле, 20 сделка болсо деле просто убактысы узун болот. Көргөнгө адамдын желаниясы болбойт. Бул бир. Экинчиден кыска болсо бат-баттан көрөсүңөр дагы, могу системаны түшүнүп аласыңар. Барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.